Нургүл Бакированын жумуш иш сапары Кочкор райондук сотунан кийин Нарын шаарындагы облустук административдик жана Нарын райондук сотторунда уланды. Белгилей кетүүчү жагдай, аталган эки сот бир имаратта жайгашкан. Алгач Нургүл Бакирова Нарын райондук сотунун имараты мындагы кызматкерлердин иш бөлмөлөрүн кыдырып чыкты. Андан соң Нургүл Бакирова Нарын облустук административдик сотунун имаратын барып көрдү. Административдик соттун төрагасынын милдетин аткаруучу Махабат Чагылдакова сот имаратынын иш бөлмөлөрүн көргөзүп чыкты. Андан соң төрайым Нарын шаардык сотунда болду. Шаардык сотто 4 судья жана жалпы 20 штаттык бирдик менен иш алып барышат. Нарын шаардык соттун төрайымы Найзира Сейдакмат кызы башына турган шаардык соттун судьялары төрайымды тосуп алышып, соттун иши менен тааныштырышты. Иш сапардын алкагында Нарын областык сотунун кызматкерлери менен жолугушуп, аппарат кызматкерлеринин суроолоруна жооп берди. Жолугушууда материалдык техникалык камсыздоо, эмгек акы маселелери козголду. Төрайым сот системасындагы реформалар алгылыктуу жүрүп жаткандыгын, бирок ошол эле учурда реформаларды ишке ашырууда сот тутумунда иштеп жаткан адамдар өздөрү өзгөрмөйүнчө реформаны ишке ашыруу кыйын болоорун белгиледи. Андан кийин Нургүл Бакирова Нарын облустук сотунун жергиликтүү соттор менен жолугуш өткөрдү. Төрайым жалпы сот тутуму чогулткан каражатты Баткен окуясында жабыр тарткан үй бүлөлөргө тапшырып келгендигин маалымдады. Бул самалыкка Нарын облусунун жергиликтүү соттору дагы катышып, өз салымдарын кошкондугун айтты. Резонанстуу иштерди кароодо мөөнөтү бузулуп жаткандыгы боюнча нааразычылыктар бар экендигин айтып, ишти создуктурбай, процессуалдык мөөнөтүн сактоо менен кароо керек экендигин талап кылды.